Ошондо биз коррупцияга каршы күрөшөбүз дегенде өзүбүз таза болушубуз керек. Мыйзам алдында, өзүбүздүн уятыбыздын алдында, ар намысыбыздын алдында, бала чаканын алдында, жана ошол эле өзүбүздүн коллективдин алдында өзүбүз таза болушубуз керек. Кээ бир уяты жок, акылы жок, ушундай кызматкерлер чыгып атат. Муну биз эмне үчүн жашырышыбыз керек? Ал сабак болсун башкаларга. Мына кече эле мен 27-июнь күнү кол коюп келдим bir приказга. Ал жерде бизде көп жылдардан бери иштеген подполковник кызматындагы биздин бир кызматкер көптөгөн жылдардан бери билинбей коррупциялык элементтер менен шугулданып келген. Ысык көлдөн эле 28 гектар жерди өзүнө, туугандарына, бала чакасына жаздырып алган. Ошол кызматкерди кече ишенимди кетиргендиги үчүн деп жумуштан алдым. По дискредитация. Жана бүт ошол биз тапкан материалдардын бардыгын военный прокуратурага өткүзүп бердим. Военный прокуратура азыр кылмыш ишин ачып, расследование жүргүзүп, жоопко тартат. Мыйзам чегинде. Мага деле жалко, чын айтканда. Мен деле ошону кылгым келбейт. Кантип эле ушу чогуу иштеп аткан бирөөнү ушу өзүмдүн кызматкеримди бирөөгө салып бергим келет. Жок, андай эмес. Бирок биз кайсыл бир деңгээлде токтошубуз керек. Биз ушунун бардыгын акылга түйүшүбүз керек. Кече эле бир биздин академияда окуган, ФСБдин академиясында Москвада окуган таластык бир жигитибиздин таластан болгону бир 2-3 эле окуйт. Таластан өзү аз чыгат. Мен атайын таластан көбөйсүн деп ошолорду кошуп берип жөнөттүм ошол баланы. Жөнөкөй эле үй бүлөдөн болчу. Азыр 3-курсту бүтүп атат эле. Эмне болду? Атасы наркотик сатам деп колго түшүп, 13 жылга камалды. Баласын мына 3 жылдан кийин ФСБде окугандан кийин окуудан айдады. Мына көрдүңөрбү? Кандай чоң зыяны тийди. Укмуш, жакшы окуган, сонун бала болчу. Айда жок, мыйзамды ушундай. Мына дагы бирөөсү мына ачык эле айтайын, Канат Исаев деген мурдагы депутат жигитти билесиңер. Кылмышты кылып качып жүрөт азыр. Сотко келбей качып, азыр анын артынан баягы издөө жарыяланган. Эмне кылдык? Быйыл бүтүп аткан баласын, ФСБны быйыл бүтүп аткан. Мына азыр уже бүтүп, эртең 4-түндө мен аларга биринчи званияларын берем. Быйыл бүтүп дипломду алыш керек эле. Баласы увольнять еттик. Баласынын келечегине балта чапты. Мына ушундайлар болбош керек. Ушундайлар болбош үчүн ар бирибиз өзүбүздүн ар бир кылган ишибизге жооп беришибиз керек. Мыйзам алдында. Мен ишенемин, урматтуу кызматкерлер. Силер өзүңөргө жооп берип, өзүңөрдүн кылган кызматыңар менен элибиздин, мамлекетибиздин күчүн арттырасыңар. Биз күчтүү болуп кетип атабыз. Мамлекетибиз күчтүү болуп кетип атат. Ошого салым кошуп калайлы. Ар бирибизге убакытты берет. Кудайым берген убакытта ушуну иштеп калайлы. Ошондуктан туура мыйзам чегинде иштешиңерге мен дагы бир жолу багыт берем. Рахмат баарыңыздарга.